Кара Суу районуна караштуу номер 65 Муратхан Сабиров атындагы профилдик мектеп-гимназия комплекси. Кыргыз тили сабагы 3-класс 2-чейрек үчүн. Бүгүнкү темабыз көнүгүү иштери. Бүгүнкү сабакты адаттагыдай эле кыргыз тили жана адабияты мугалими Тулебаева Кандалат Туктабаевна алып барат. Арбаңыздар, ардактуу ата-энелер. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Сиздер менен кайрадан эле кыргыз тили сабагында амандашып турганыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе, мугалими күндөй тийсе жаркырап, окуучулар гүл сыяктуу ачылат демекчи, баарыңыздарга жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Өзүңөр билгендей эле балдар, биз өткөн сабакта силер менен апта күндөрү деген тема боюнча сүйлөшкөнбүз. Демек, бир аптада канча күн бар экен балдар? Азаматсыңар. Демек, бир аптада 7 күн болот. Ал эми ушул 7 саны жөнүндө силер дагы эмнелерди билесиңер балдар? 7 саны кыргыз элинин турмушунда көп колдонулат. Кана ойлонуп көргүлөчү. Демек, кыргыз элинде жакшы бир макал бар. 7 өлчөп бир кес деген. Дагы бир жакшы сөз бар. 7 атаңды билип жүр деген сөз бар. Мындан сырткары Манас атабыз бизге өзүнүн 7 осуятын калтырып кеткен. Ал эми Кыргызстанда 7 облус бар. Күн желесинин дагы 7 түсү болот экен. Ошондой эле 7 токоч деген сөз бар. Мына ушуларды эсиңерге тутуп, билип жүргүлө балдар. Анда эмесе биздин өткөн сабагыбызда берилген ушул апта күндөрү жөнүндө ырды окуучулар аябай жакшы жаттап, WhatsApp аркылуу мага тартып жөнөткөн. Анда эмесе ушул апта күндөрү жөнүндө ырга кезекти берели. Саламатсыздарбы? Мен 3-Р классынын окуучусу Нематова Хадижамын. Азыр мен силерге апта күндөрү деген ырды көркөм окуп беремин. Апта күндөрү. Бир жумада 7 күн бар экенин билемин. Достор кып тургула, баарын айтып беремин. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шайшемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчиси жума күн, алтынчысы ишемби, жетинчиси жекшемби. Баарын жатка билели. 7 күндүн 5 күнүнө билим алам мектепте, ишембеди ардайыма жардам берем энеме. Жекшембиде баарына конок болуп келгиле, чай үстүндө барлашып, бир эс алып кеткиле. Азаматсыңар балдар, үй тапшырмасын аябай жакшы аткаргансыңар. Анда эмесе бүгүн 7 айынын 20-сы, бүгүнкү биздин темабыз көнүгүү иштери. Ар бир ишти баштоонун алдында биз алдыбызга максат коебуз. Ал эми ошол максатка жетүү үчүн көптөгөн аракеттерди жасайбыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызга коюлган максат менен таанышып алабыз. Сабактын максаттары. Бүгүнкү сабакта силер өтүлгөн темалар боюнча ар кандай көнүгүүлөр, тапшырмалар менен машыгасыңар. Биринчи жактын мын мүчөсүн туура колдонууга көнүгөсүңөр. Ар кандай көнүгүүлөрдү аткаруу менен силердин логикалык ой жүгүртүүңөр, эске тутууңар жана сүйлөө кебиңер өнүгө берет. Убакытты баалоого, туура пайдаланууга жана өз алдынчалуулукка көнүгө бересиңер. Сабактын максаттары түшүнүктүү болсо балдар, бүгүн биз окуу китебиңердин 56-57 бетиндеги көнүгүүлөрдү аткарабыз. Анда эмесе китебиңердин 56 бетин ачып, биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Биринчи көнүгүүдө бизге сүйлөмдөрдү керектүү сөздөр менен толуктагыла деген тапшырма берилген. Азыр мен керектүү сөздөрдү окуйм, силер жакшылап угуп тургула. Бизге ойнойм, эс алам, жекшемби, шаршемби, күндөр, сааттар деген сөздөр берилген. Биз ушул сөздөрдү көпчектин ордуна коюп, сүйлөмдөрдү толукташыбыз керек экен. Кана балдар, даярсыңарбы? Биринчи сүйлөм. Жыл мезгили, айлар жана эмнелер балдар?
керектүү сөздөрдүн арасынан издегиле. Айлар жана күндөр. Азаматсыңар. Экинчи сүйлөм. Күндөр жана эмнелер? Сааттар. Күндөр жана сааттар. Азаматсыңар. Үчүнчү сүйлөм. Дүйшөмбү, шейшемби жана шейшембиден кийин кайсыл күн келет балдар? Азаматсыңар. Дүйшөмбү, шейшемби жана шаршемби. Төртүнчү сүйлөм. Биз ишемби жана кайсыл күндөр эс алабыз балдар? Азаматсыңар. Ишемби жана жекшемби. Сууга түшөм жана эс алам. Азаматсыңар. Дүкөнгө барам жана ойнойм. Мына балдар, биз көпчектин ордуна керектүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктап, биринчи көнүгүүнү аткардык. Анда эмесе, экинчи көнүгүүгө көңүл бургула. Экинчи көнүгүүдө орус тилинде сүйлөмдөр берилиптир. Орус тилиндеги сүйлөмдөрдү окуп, маанисин түшүнүп, кыргыз тилине которобуз. В понедельник и в среду 5 уроков. Дүйшөмбү жана шаршемби күндөрү 5 сабак болот. В субботу утром поеду к дедушке. Ишемби күнү эртең менен чоң атама барам. Во вторник после обеда у меня уроки. Шейшемби күнү түштөн кийин менин сабагым бар. Мама приедет в воскресенье вечером. Апам жекшемби күнү кечинде келет. Старший брат в пятницу утром уедет в Сарычелек. Байкем жума күнү эрте менен Сарычелекке кетет. Мы с другом в понедельник днем идем в кино. Биз досум экөөбүз дүйшөмбү күнү күндүзү киного барабыз. Мына балдар, биз орус тилинде берилген сүйлөмдөрдү окуп, кыргыз тилине которуп алдык. Анда эмесе, кийинки көнүгүүгө көңүл бурабыз. Үчүнчү көнүгүүдө бизге мын мүчөсүн улагыла дептир. Демек, көпчектин ордуна биз мын мүчөсүн улап, сүйлөмдөрдү толуктап жазат экенбиз. Эсиңерде болсо балдар, мын мүчөсү өзгөрөт, балдар? Кандай болуп өзгөрөт? Мын, мин, мун, мүн. Демек, мын мүчөсүн жана анын варианттарын көпчектин ордуна коюп, сүйлөмдөрдү толуктап жазышыбыз керек экен. Кеттик, анда эмесе балдар, биринчи сүйлөм. Мен саат 1-де сабакка барамын. Азаматсыңар. Экинчи сүйлөм. Класста активдүү иштеймин. Класста активдүү иштеймин. Дептерге көнүгүүлөрдү жазамын жана текстти окуп которомун. Азаматсыңар. Колумду көтөрүп жооп беремин. Колумду көтөрүп жооп беремин. 5 алам деп ойлоймун. 5 алам деп ойлоймун. Мен абдан аракеттенемин. Көрдүңөрбү балдар? Аракеттенемин. Кечинде үйгө келемин. Мына балдар, азаматсыңар. Биз көпчектин ордуна мын мүчөсүн коюп, сүйлөмдөрдү толуктап жаздык. Анда эмесе балдар, китебиңердин 57 бетиндеги 4-чү көнүгүүгө көңүл бургула. Мында сүйлөмдөгү сандарды сөз менен жазгыла дептир. Сүйлөмдөгү сандарды мен кызыл түс менен жазып белгилеп койдум. Анда эмесе жакшылап көңүл буруп тургула, мен сүйлөмдөрдү окуп берейин силерге. Эжем саат 8-ден 12-ге чейин университетте. Экинчи сүйлөм. Апам саат 5-ке чейин жумушта болот. Үчүнчү сүйлөм.
Мен сабактарымды саат 19-га чейин жасаймын. 4-үнчү сүйлөм. Кечкисин үй бүлөбүз менен саат 22-ге чейин телевизор көрөбүз. Мына балдар, мен бизге берилген сүйлөмдөрдү окудум. Ал эми биринчи сүйлөмдү үлгү катарында жазып койдум. Үлгү. Эжем саат 8-ден 12-ге чейин университетте. Биринчи сүйлөмдү карасаңар, кызыл түс менен сан менен берилген сөздөрдү кызыл түстө сөз менен жазып, силерге үлгү катары көрсөтүп койдум. Кийинки сүйлөмдөрдү дагы силер туура ушундай кылып, үлгүдөгүдөй кылып дептериңерге жазасыңар. Балдар, анда эмесе 5-чи көнүгүүдөгү Филфордко көңүл бургула. Бизге Филфордто апта күндөрү бекитилген. Мына ушул Филфордтон биз апта күндөрүн табышыбыз керек экен. Бизге 5 сөз тапкыла деген. Ал эми биринчи сөздү кызыл менен белгилеп бизге көрсөтүп койгон. Биз дагы апта күндөрүнөн 4-өнү табышыбыз керек экен. Күндөр, биринчиси күндөр деген сөз экен. Калганын өзүңөр таап, дептериңерге жазасыңар. Мына балдар, бүгүнкү сабакта бизге берилген көнүгүүлөрдү, тапшырмаларды аткарып өттүк. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Биз бүгүнкү сабакта эмне кылдык? Биз жагымдуу маанайда саламдаштык. Биз бири-бирибизге жылмаюу тартууладык. Биз апта күндөрү жөнүндө ырды ырдадык. Биз көнүгүүлөрдү окудук. Биз сүйлөмдөрдү толуктадык. Биз сүйлөмдөрдү котордук. Биз нын мүчөсүн уладык. Биз сан менен берилген сөздөрдү сөз менен жаздык. Биз Филфордтогу апта күндөрүн таптык. Биз бири-бирибизге жардамдаштык. Биз көнүгүүлөрдү туура аткарууга аракеттендик. Биз бүгүнкү күндө мектепти аябай сагындык. Туурабы балдар? Анда эмесе үйгө тапшырма. Тапшырмага жакшылап түшүнүп алгыла балдар. Үйгө тапшырма. Саат жөнүндө синквейн түзүп келесиңер. Синквейн деген эмне? Синквейнди кантип түзөбүз? Мен азыр силерге түшүндүрүп берем. Синквейн бул француз тилинен алынып, 5 сап ыр дегенди түшүндүрөт. Биринчи сапта тема бир сөз менен аталат. Бул зататоч, ким эмне деген суроого жооп берет. Экинчи сапта тема 2 сөз менен сыпатталат. Ал сынаточ болуп, кандай, кайсы деген суроолорго жооп берет. Үчүнчү сапта темага карата 3 сөз менен иш аракет берилет. Ал этиш болуп, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берет. Төртүнчү сапта темага карата мамилени билдирген 4 сөздөн турган сүйлөм жазылат. Башкача айтканда 4 сөздөн турган сүйлөм түзөсүңөр. 5-чи сапка теманын маани-маңызын кайталоочу синоним бир сөз жазылат. Башкача айтканда синонимин жазасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болсо, балдар, сабагыбыз сөз соңуна келип жетти. Кийинки сабактардан жолугушканча саламатта калгыла. Силердин тапшырмаңарды чыдамсыздык менен жогорудагы баалар күтүп турганын эсиңерден чыгарбагыла.